Эфирде 8 сентябрь алынған жаңалықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Өлкө аймағында 700 мектепке интернет киргизилүүдө. Бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай коюуга каршы чыккан БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев суракка чакырылды. Өлкө аймағында коронавирусту жугузгандар азаюуда. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Баткен облысындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарына шайлоону өткөрүүгө көмөктөшүү боюнча республикалык штабтын жыйыны болуп өттү. Ага БШКнын төрайымы Нуржан Шайырлыбекова жана вице-премьер-министр Акрам Адумаров катышты. Облустук жана шаардык штабтын отурумунда Нуржан Шайырлыбекова мыйзамдарга тиешелүү түзөтүүлөр кабыл алынып, шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти, атап айтканда, административдик ресурсту партиялардын шайланышына жана талапкерлердин кызыкчылыгына пайдалануусу боюнча эске салды. Ошондой эле ал шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишүүдөн алыс болуп, мыйзамдарда көрсөтүлгөн чектерде комиссияларга жардам берүүгө чакырды. Өз кезегинде Акрам Адумаров жергиликтүү бийликке участоктук шайлоо комиссияларын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоону, шайлоодо технологиялык жабдууларды коргоону, коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылууну тапшырды. Ошондой эле мамлекеттик органдарга региондогу эпидемиологиялык кырдаалды көзөмөлдөө жана ошондой эле объектилердеги санитардык нормаларды жана талаптарды, жарандардын ден соолугун коргоо чараларын камсыз кылууга чоң көңүл буруу тапшырылды. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстандагы 693 мектепти кайрадан жогорку ылдамдыктагы сапаттуу интернетке туташтырып жатат. Бул мектептер буга чейин демөөрчүлөр жергиликтүү бийликтин жардамы менен түрдүү провайдерлер жана түрдүү жолдор менен интернетке туташтырылгандыктан айрымдарына ылдамдык начар болсо, кээ бирлеринде абоненттик төлөм көйгөйү болуп келген. Министрлик тарабынан тендер өткөрүлүп, учурда бул мектептердин 509-у кайрадан жогорку ылдамдыктагы сапаттуу интернетке кошулду. Калгандарын дүйнөлүк желеге кайра кошуу иштери жүрүүдө. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 44 526 адамга жетти. Ал эми 8 сентябрга карата коронавирус жуккан жаңы 68 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Анын ичинде Бишкек шаарында 13, Ош шаарында учурлар катталган жок. Чүй облусунда 4, Ош облусунда 11, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1 учур, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 8 жана Баткен облусунда 16 учур катталды. Ал эми соңку сутка ичинде 198 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 40 158 түздү. Кыргызстанда акыркы бир суткада дагы бир адам каза болду. Муну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери бул илдет 1062 адамдын өмүрүн алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Осмоналиев кылмыш кодексинин 186-беренеси жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу боюнча суракка чакырылган. Эскерте кетсек, Абдрахманов аттуу жаран Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн Осмоналиевке каршы арызды ушул жылдын май айында жазып, факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган болчу. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Мен бул жагдайды парламентке аттанган саясий партиялардын бирин каттабай коюуга каршы чыккан позициям үчүн деп байланыштыргым келбей турат. Бирок мурунку күнү электрондук поштама хакердик чабуул жасалып, мен каттабай коюуга каршы чыккан партия боюнча чечим жоголуп кетиптир. Жана ошондой эле 2-4 сентябрь күндөрү менин артымдан белгисиз адамдар аңдып, сүрөткө тартып жүргөндөрүн байкадым. 3 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлерин каттоо маселеси каралган. Анда БШКнын калган мүчөлөрү аталган партияны съезде мыйзам бузган деген жүйө менен каттоодон баш тарткан. Бирок Атыр Абдрахматова менен Кайрат Осмоналиев бул чечимге каршы чыккан эле. 7 сентябрда Бишкектин административдик соту Бүтүн Кыргызстандын БШКга каршы арызын карап, күбө катары Кайрат Осмоналиев менен Атыр Абдрахматованын келүүсүн талап кылып, соттук отурумду 9 сентябрга жылдырган. Бишкек шаардык кызматтары калааны көрктөндүрүү жана инфраструктураны жакшыртуу иштерин улантууда. Шаардык кызматтардын кызматкерлери санитардык нормаларды сактоо менен 2020 жылдын планына ылайык калаанын бир нече көчөлөрүндө капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүдө.
Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын кызматкерлери пландык капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүп, учурда объектилердин көпчүлүк бөлүгүндө курулуш иштери жыйынтыкталууда. Азыркы учурда шаардын бир нече көчөлөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми 8-сентябрга карата шаардын 10 көчөсүндө оңдоо иштери жыйынтыкталды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Исхак Масалиев кечээ Бишкектин административдик сотунун имаратына чогулган тарапкерлердин алдында сөз сүйлөп жатып, БШК миңдеген адамдардын добушун жокко чыгарып, силер биз айткан партияны шайлайсыңар деген буйрук болду деп билдирди. Ошондой эле Масалиев эл менен ойногон эл башчылары кайда деген суроо койду. Бийликтин булагы эл болот. Депутатты шайлаган эл болот. Президентти шайлаган эл болот. Бирок ошолорду кетиргенде эл болот. Ошондуктан мына бүгүн бүтүн Кыргызстандын тегерегинде болгон полит оюндарды токтотушубуз керек. Сиздерге кайрылып элем. Күрөш али бери башталып атат. Эл менен ойноп, элдин доосун жокко чыгарып тебелеген эл башчылар кайда? Бирөө Москвада, бирөө Белоруссияда, бирөө Кыргызстанда эле, бирөө камакта. Ошону эч качан бийлер унутпаш керек. Элге койсоңор, элге бергиле. Эл шайласын. Уткан утат, уткузган уткузат. Бирок эң көйгөй болуп атат бүгүн. Акча менен доошту сатып алам деген партиялар чыгып туруп, элге кайрылып атат. Доошуңарды сатпагыла дейт. Силер доошуңарды сатпасаңар, алар кантип доош алат? Ошондуктан бүгүн саясий аренада бүтүн Кыргызстан бул чыгаандыр партиялардын бири. Чындыкты айтып аткан. Мына Сакал айтты, бакырып атабыз, кыйкырып атабыз. Жок, айтып атабыз. Талап кылып атабыз деген сөз болуш керек. Бул талапты эч качан кайтпашыбыз керек. Мен ойлоп атам, күрөш баары бир жеңишке жеткизебиз. Эскерте кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 3-сентябрдагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан партиясы талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деп таап, аны каттоодон баш тарткан. Партия БШКнын мындай кадамын саясий чечимде баалап сотко берген. Биринчи отурум кечээ 7-сентябрда Бишкек административдик сотунда өткөн. Бирок БШКнын айрым мүчөлөрү сотко чакырылсын деген сунуштан улам партиянын ишин кароо 9-сентябрга жылдырылган. 3-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын кезектеги парламенттик шайлоого каттоодон баш тарткан. Бул чечимге БШКнын мүчөлөрү Кайрат Осмоналиев жана Атыр Абдрахматова каршы чыккан. Кийинчерээк Атыр Абдрахматова социалдык баракчаларга билдирүү таратып, баш мыйзам жана шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзам БШКнын регламенти менин пикирим боюнча одоно бузулду. БШКнын ишмердүүлүгүндө бармак басты көз кысты иши, расмий иш документтери менен башаламандыкты, мыйзамды колдонуудагы кош стандарттуулукту токтотуу керек дейт ал. Саламатсыңарбы, мен Атыр Абдрахматова. Бүгүн кичинекей видеомдо 3-сентябрь күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын шайлоодон четтетүү боюнча көпчүлүк добуш берүүдө эмне себептен каршы добуш бергенди түшүндүрүп берейин. Ошол күндө, ошол моменттеги мен колумда турган документтерди көрсөтүүгө багытталган видео. Биринчи тыянакка баардыгы кол коюп, андан кийин төрайымга бергенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына чыгарылган да. Бирок тилекке каршы бул суроо каралып аткан маалда танапис жарыялып, танапистен кийин Бүтүн Кыргызстан боюнча такыр башкача тыянак чыккандагы, ал тыянагы мынакей биринчиден дагы деле биздин почтага жөнөтүлүп элек. Бул дагы мыйзам бузуу. Биз көрбөгөн купуя сырдуулук менен кабылган расмий ачык канчалаган эл отурду жыйында, массалык мамлекеттер отурушту, журналисттер отурушту, баардыгына башка негизди айтып, аппарат чарчады деп. Чынында көрсө жумушчу топтун жыйынын өткөзүшүп, көмүскө башка чечим даярдашып, 10 күндө текшерилген, 10 күндө даярдалган бул биринчи тыянакты, баардыгы мыйзамдуу деген тыянакты ошол танапис маалындагы 40-45 мүнөттөгү танапис маалында өзгөртүп коюшкан. Кыргызстанда быйылкы окуу жылында 1-класстын гана окуучулары мектепке барып окуп жатышат. Ушул күндөрү көптөгөн мектеп окуучулары жана мугалимдер, ата-энелер балдарды аралыктан окутуу түйшүк жаратып жаткандыгын айтышууда. Мындай абалды чагылдырган сүрөт интернет айдыңына тарады. Анда балдарды онлайн окутууга мүмкүнчүлүгү болбогон мугалим окуучуларын үйүнө окутуп жатканын көрүүгө болот.
Билим берүү жана Элим министрлигинин басма-сөз кызматынын жетекчиси Акылбек Орозматов бул окуя такталып жаткандыгын кабарлады. Комуз жумалыгынын алкагында 8 сентябрда залкар комузчулар эскерилди. Маданият өкүлдөрү алардын эстеликтерине гүл коюп, таазим этишти. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлагандай, жерлердеги эскерүү иш-чараларына эл артисттери, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, өнөр адамдары жана жаңы таанылып келе жаткан жаш комузчулар катышты. Гүл чамбарлар Бишкекте Токтогул Сатылгановдун, Ош шаарында Ниязалы Борошовдун жана Ысык Көл облусунун Корумду айылында Карамолдо Орозовдун айкелдерине коюлду. Эскерте кетсек, Кыргызстанда быйыл 7-13 сентябрь аралыгында комуз жумалыгы жарыяланып, учурдагы шартка байланыштуу бул иш-чара онлайн форматта өтүп жатат. Барселона клубунун легендарлуу оюнчусу, аргентиналык футболчу Лионель Месси Барселона клубунун командасы менен машыгууга чыкты. Месси Барселона клубунан кетпей тургандыгы маалым болуп, ал өткөн окуяларга байланыштуу өзүнүн тарбиялаган клубуна каршы сотко кайрылбай тургандыгын айтты. Жана ошондой эле футболчунун улуу баласы Тиаго Месси Барселона шаарынан кетип, мектептеги досторунан ажырагысы келбегендигин айтып, атасына ыйлаган эле. Мына ушул себептерден улам Месси аталган клубда калууну чечкен. Бирок анын Барселона менен келишимди узартаары азырынча белгисиз. Эскерте кетсек, ал август айынын аягында Барселонадан кетип, Манчестер Сити клубуна өтүү ниети бар экендигин чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Месси менен каталондук клубтун ортосундагы келишим 2021 жылга чейин түзүлгөн эле. Алдыда 9 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.